6-июль. Машаяк ачууну кантип жеңген? Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес. Бирок адилет сотко тапшырган. 1 Петр 2 бөлүм 23-аят. Эч ким башка адамдардан Исага окшоп жамандык көргөн эмес. Иса өзүнө каршы болгон кастыктын бир уучуна да татыктуу болгон эмес. Тарыхта эң көп урмат сыйга татыктуу болгон, бирок тескерисинче ошончолук кемсинтилген бирөө болгон болсо, ал Иса. Кимдир бирөөнүн ачууланганга, кек сактаганга жана өч алганга укугу болгон болсо, анда ал Иса. Анын ырайымы менен тирүү жүргөн шүмшүк адамдар анын жүзүнө түкүргөндө, ал өзүн кантип кармаган? Мунун жообун 1 Петр 2 бөлүм 23-аяттан окусак болот. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет сотко тапшырган. Бул аяттын мааниси Иса Кудайдын келечектеги адилет сотунун ырайымына ишенгендигин билдирет. Ал көргөн бардык кордуктары үчүн өч алганга муктаж болгон эмес. Себеби ал Кудайдын акыйкаттыгына ишенген. Өч алууну Кудайга тапшырып, душмандары үчүн мындай деп сыйынган: Ата, буларды кечире көр. Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт. Лука 23 бөлүм 34-аят. Кантип жашоону Исадан үйрөнүшүбүз үчүн Петр бизге Исанын ишеними кандай болгондугун айтып берет. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаякта биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. 1 Петр 2 бөлүм 21-аят. Эгерде Машаяк Кудайдын акыйкат сот катары берген убадаларына ишенүү аркылуу кек сактоону жана өч алуу каалоосун жеңген болсо, анда биз да андан бетер ошондой кылышыбыз керек. Себеби адамдардын жаман мамиле кылганына Исачалык наалганга биздин укугубуз жок.